Субанкул менен Толгонай экөө үйлөнүштү. Көпкө жетпей эле алар 3 уулду болушту. Ооба, Дана 3 удалаш ул болушту. Биринчисинин аты Касым, экинчисинин аты Майсалбек, үчүнчүсүнүн аты Жайнак болчу. Экинчисинин баласы Майсалбек ал китеп окуганды көбүнчө жакшы көрчү. Кышы бою тракторду айдоону үйрөнөт. Ал болсо үйрөнүп жатканда бир күнү кышында түнкүсү үйүнө келгенде Толгонай айтат: "Сен тракторду таштап бир нерсени үйрөнүп бригадирликтин ишин деле алсаң болобу?" деп Толгонай айтат. Ал Толгонай айтса, Субанкул жооп берет: "Сен буну оюнчук көрөтасың" деп жылмайып коет. Ошондо жаздын күнү бир күнү тракторду айдап Субанкул келет, 3 баласын алдына отургузуп алган. Ал бир ошол жерде айылдын баардын элдери чуркап чыгышат. Танке ташы менен, ташы менен, жана башка таштар менен. Ал таштардын аты жөн койгон эмес. Мисалы үчүн төө ташы, ал төөгө окшош болгондуктан төө таш деп койгон. Ал эми танке ташын кинодо өзүнүн таятасы менен барган киного, Наркаялда киного барып, ошол жактагы танкеге окшош болгон үчүн танке таш деп койгон. Ал эми ошентип Тосмо көлүндө ойноп ал апталаптын үнүн угат. Карабай эң камалапай жүндөн жасалган жоолугу менен жолун көксөп жаап коюп, өзүнүн Селон аралы жөнүндө жомогун улантып жатты. Ал Селон аралы жөнүндө болсо, банандар жөнүндө, ал жакта маймылдардын дарак асылып жүргөнү жөнүндө, ал жакта кандай гана кооз жерлери жөнүндө айтылып жатты. Ал эми Султанмураттын ою болсо, ал жөнүндө эмес, бир көзү эжекесинде болсо, ою болсо башка жакта болду. Эжекесин карамыш болуп, бир маалда терезени карап коет. Анын оң колу болсо үшүп калган. Мырза көзгө карап да ойлонуп коет. Аны эмнеге жылдырып коюшкан? Аны менин деле жаныма отургузуп коюшса болбойбу деп. Бирок аны менин жаныма отургузуп коюшса деле экөөбүз деле отура бермекпиз деп да ойлонот.